Mükemmel dostlar. Hazır biz Madina pazarının yanında turabız. Bu жерде Madina pazarında soda algan satuvчулар айын чогулуп ушул жерде өздөрүнүн бир көйгөйлөрү бар экен. Кандай көйгөй дегенде бул жерде менин угушума караганда Madina пазарынын ордуна бир чоң торговый центр курулат эмиш, супермаркет деген. Анан ушуну супермаркетти куруу үчүн ушул жердеги сатуучулардын эсебинен акча чогултуп, эгерде силер акча берсеңер өзүңөрдүн местеңарда каласыңар, болбосо местеңардан айдаласыңар деген бир суроону жараткан деп жатышат да. Madina пазарынын директору Салимов Турсунбай. Азыр эми ушул жерден дагы ушул жерден сатуучулардын өзүнөн да уксак, алар эмне дейт? Эжеке, бул жерде чогулганыңыздардын максаты эмне болот айтсаңыздар? Айтып бериңиз. Азыр айт. Madina пазарында түздө турасыздар, Madina пазары бизде катып сүйлөңүз. Madina пазары боюнча болот азыр. Канча бир жылда болуп калды Madina пазары бизде. Не көйгөй болот? Штора саткан жер. Madina пазарынын шторасы. Штора пазары 3 ряд. 3 ряд. А башка бул жерде Madina пазарында 3 рядтан башка дагы шторадан башка дагы жана материал саткан, жана тыкан саткан рядтар барго, алар дагы ушул жерде отурушабы? Алар жерде турат, бирок алардын проблемасы жок го дейм. Бизде эле проблема болду. Бизде ушул жерде бошотуп чыккыла деп атат. Эмне үчүн? Бул жер эми мен сатып алганмын, силер договор менен турдуңар, эми бүттү. Эми кетесиңер договоруңар бүттү ноябрда деп бизде ноябрдан бери эле айтып атат. Бирок biz kayka varız. Bizde bir malda konteynerlerin her birinin en ele arkası $15.000 satkan. Azırga çeyin $35.000 çeyin satıp durayağın. Uşul adamların bardığın çıkıp ketkiledi odur. Biz kayka çıkağız. Biz uşul akçalarımızı girgizip alganbız. Uşul malda bizge aytkan molceri kompleks bolsa her biringer mestanarga mesta berебиз деген. Деп bizde ошентип алдаган экен. Азыр ал жака комплекс салып дагы аны ар бир квадрат метрин $2.500-3.000 аласыңар деп атат. Биздин биринчи төлөгөн акчабызды дагы эске албайт экен. Биз ошону жаңы сатып атканбыз. Анда бир контейнердин орду 18 квадрат болсо, ошонун ар бирин $3.000 сатып алганда эсептеңиздер $49.000 болот экен. Жаңы комплексте. Биз $49.000 алсак, анын дагы астында дагы ар айында $20 налогу бар деп атат. Ошону биз төлөп отурганда биз шторабызды кантип сатабыз? Ал жака кирип алганда бизге эч выгодасы жок. Ошон үчүн биз талап кылып атабыз, бизге башка жерде место бер, же ушул жерге калтыр, же биздин ошол берген акчабызды кайтар. Биз кайка барабыз. Бул жерде бардыгы элдер бир 223төн ашык контейнер бар. Ошол контейнердин местабызга место берем деген, бирок азыр ошол сөзүн таанып атат. Эми биз кантип эми ушул жерде базарды таштап кете алабыз, себеби деген биз 16 жылдан бери бул базарды түптөдүк. 16 жылдан бери иштейсизби ушул жерде? 5 жылдан бери алынган да бул жер. 16 жыл болуп калды мына. Эми ошого чейин булар контейнерди сатып келген баарыбызды алдаптыр да сатып алгыла, биз комплекс кылып калсак эгерде местаңарга место беребиз деген. Азыр эми ошол сөзүн таанып атат. Бере албайм, сатып алгыла, $3.000, $2.500 эң эле арзан жери $1.500 подвалдан берет экен. Биз ал жерге кирген күндө дагы биз ал жерде ошондой кымбат жерге кирип алып шторабызды кымбат кылсак кыймалат бизде. Биздин кыргыз элинин
ахвалы белгилүү. Эми бул жерге келип иштеп аткан адамдар мына 223 контейнер болсо, ар биринде 3 үй бүлө жашап атат десек болот. Ар биринде 3 үй бүлөдөн жашаганда 1000ге жакын адам жашап атат бу жерде. Бири тигип атат, бири сатып атат, бири хозяин болуп атат да. Хозяиндар мүмкүн өзү сатып атат же бирөөлөрдү реализаторго сатып атат, анан тиктирип атат. Ошонун ар биринде үй бүлө бар. Ар биринин 2ден 3төн 5тенге чейин балдары бар. Ошондо эсептесеңер биз 1000ден ашык адам болобуз. Ошончо кыргыз элинин адамдары жолдо калып атат. Көчөгө чыгып кетип атабыз. Чыгып кеткен атат. Бул жерде мен айтарым 10% эле бир жакшы состоятельный болуп калгандар бардыр. Айтып атат, силер жиптерди миндиңер, силер байып кеттиңер, силер эми актадыңар, чыгып кеткиле. Ким айтып атат? Тушундай обязанность айтып атат. Базардын Чыгып кеткиле, силер байдыңар, жетиштүү болдуңар дейт. Эми бири байгандыр, бири мисалы үчүн байганда эч ким жок деп азыр айтып атышат. Чындыгында эле бул жер эми розница базарда, розница базар. Анын өзүнүн байлыгын ким айтат? Өзүнүн байлыгы ушул элдин эсебинен байып атканын өзү билбейт. Мисалы үчүн биздин ар бир контейнердин ичинен ар бир ордунан 7700дөн алып атат. Азыр ошондо эле эсептегиле, ошончо контейнерден 3 миллиондон ашып кетет. 8,5 чыгады жакында дагы. Бир контейнерден 8,5 миң сом акча. Жеринен алып атат. Аны аренда. Аны өкмөткө төкпөйт, өкмөткө башкача эле бир аз эле төгүп коет. Аны биз билебиз. Ошо сиздер Мадина базарындагы штор саткан 3 ряд контейнерлерде турат экенсиздер да? Канча сатуучу иштейт? Канча сатуучу иштейт ошол жерде? Канча сатуучусуздар ошол жерде иштеп атат? Айтып атпаймынбы? Хозяиндерди 223 хозяины барбы? Анын ичинде сатуучулары барбы? Тигүүчүлөрү бар, ар биринин үй бүлөсү бар. Эсептегиле ошондо 1000ден ашык адам, 2000дей болуп кетет. 2000дей адамдын тагдыры чечилип атат. Ар бир айрыкча бул жерде айрыкча мына Баткен районунан келген кыйналган келиндер иштеп атат. Үй бүлөсү менен келип иш жоктугунан ушул жерден иштеп турган. Эми олар каяка барат? Каяка барат деп ойлойм да. Мына айрыкча Баткен электен келгендер көп берди. Көп проценти түзөт да. Аз проценти бул чүй жана талаасындай айылдардан келген адамдар баардыгы ушул жерде тиричилигин кылып атат эле. Бизди эми чыгарып таштап атат. Ошон үчүн биз аргасы болуп атабыз айтканга. Андан азыр айтат, азыр дейт 10 миң доллардан депозит бергиле. 2 жыл тургула анан кеткиле дейт. Азыр бүтпөгөн жерге азыр акча сурап атат бизден. Аты жөнүңүз ким? Меңдибаев Байша. Азыр ушул директорду кайрадан тапсак болот? Директор ушул жерде демесинде азыр. Офисинде турат да? Офисинде. Аны да айтыш керек, айткыле аны. Мен атым Исмаилова Айнур Сайпединовна, ушул рынокто бир 8 жылдан бери иштейм. Контейнерди алганыма болгону 4 жыл болду. Мен ушул учурунда квартира ала турган акчамды киргизип коюп алганмын. Азыркыга чейин мына быйыл мисалы үчүн менин 5 балам бар. Мен ошол 5 балам үчүн ушул квартира албай ушул базар ордун алып койгонмун да. Азыр кредиттерим бар, мисалы үчүн кредиттерин төлөп бүткөнүмө эми эле аз эле болгондо даже менин контейнерим өзүн актаган жок да. Мына билбейм, учурунда мен эмне деген мага мисалы үчүн администрация өзү айткан, эгерде силер место алсаңар, дайым силердин местоңарга место болот деген сөзүнө ишенип гана алганмын да. Эгерде мен ошол кезде квартира алып койгондо, азыр мен квартираман өзүмдүк болмок, и квартираны киргизгенде мен өзүнүн прибылим болмок. Азыр мен же контейнеримди сата албайм, же контейнердин ордуна контейнер алам. Мен болгон бир доходум ушу контейнеримде. Анан билбейм, дальше кандай болот, кандай жок. Рахмат эжеке. Урматтуу мекендештер, достор, мына немени бөлүшүп туруңуздар, подписаться кылыңыздар, бөлүшүңүздөр. Биздин азыркы көпөстөрдүн жанакы ак менен караны мындай күрөшүн бул жерде, зулум менен чындыктын күрөшүн эл билсин. Ошон ал жерде биздин өзүбүздүн ушул базарда иштеген активист абалар бар экен. Айдар аба, сиз өзүңүз сөз сүйлөп койсоңузчу. Жакыныраак келип. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Биз 2006-жылдан баштап ушу Мадина базарда иштейбиз. Биз убагында ар бир контейнерди банктан кредит алып, долларлай 15 миң доллардан 30 миң долларга чейин контейнерлерди алганбыз. Ошол мезгилде
Базардын администрациясы Салимов Турсунтай баш болуп, кийин соңку бул базар бузулуп кетсе, силерди жылуу жумшак комплекстерди куруп туруп ошол жака киргизебиз. Местаңарга место беребиз деп сөз берген. Эми азыр келип биздин убагында алган $15.000 $30.000 чейинки алынган ар бир контейнерди алынган акчаны 16 жылдан бери, 15-16 жылдан бери оборот кылып, байып, эми байыгандан кийин биз турган жерге комплекс курам деп баштады. А бизге ордуна акча да бербеймин, торговый место да бербеймин. Эгер кааласаңар ошо жаңы курулган торговый местодан ар бир метр квадратный 2,5 миңден сатып алгыла деп бизди кыйнап атат. $3.000. Пускай 2,5-3 миң. Бул кайсы кудайга жаксын? Бул жерде оңой акча эмес да. Бер жагы 300 адам. 300 адамдын 300 семьясы бар. 300 адамдын 300 кредити бар. Биз банктан ыйлап сыктап 16 жылдан бери алган долларларыбызды проценти менен банкка кредитти төлөп, акырында көчөдө калып атабыз. Же контейнерибиз жок, же акчабыз жок, же торговый местабыз жок. Болду. Урматтуу мекендештер, ал жерде неметип ушу бөлүшүп туруңуздар. Бизде азыр атайын бүгүн ушундай бир немеде базаркомдуго наразылык акциясы менен биздин ушул базарда иштеген сатуучулар ушул жерде топтолушуптур да, өзүңүздөр көрүп аткандай. Анан ким сүйлөйсүзбү? Сүйлөңүз. Катыраак айта бериңиз. Саламатсызбы, эл журт. Менин атым Венера Махмутова. Мен ушул базарда Чакыныраак. алганыма 8 жыл мурун контейнер алдым элем да. Мен алып атканда ошол контейнерди Ош базарда месталарым сатып, анан ушул жерден алдым элем. Анан мен алып атканда Абрикин байке өз айткан. Бул деген силердин недвижимость, балдарыңарга кала турган нерсе болот. Алсаңар даже бузуп калса силерге место на место беребиз деген да. Ошо 8 жылдан бери мен квартира албай, эчтеке буюм албай, ушул бизнес болуп калат мен балдарыма деп месталарды алып аткамда, и баш аягы получается мен деген жакта 7 контейнер алып турмун. Уже 7 контейнерим меники $124.000 болду да. 7 контейнер алгансыз? 7 контейнер алдым да, мен бузулуп бизге место бербейт деп ойлогон жокпуз да. Анан ушу 7 контейнерди эми жокко нөлгө чыгарыш бул туура эмес деп ойлойм да. Биздин требованиябыз ушул болчу, болгону. Мы не против, жаңы комплекс алганда мы не против. Мы даже за. Центр города, биз баарыбыз түшүнүп атабыз, что нужно культурно. Но биз суранычыбыз, единственное биз суранычыбыз, чтобы он дал нам место на место, или болсо место бербесе, хотя бы баягы биздин стоимостьти берсин. Мен ушул базарга $124.000 төлөп турмун контейнер алыш үчүн. Пусть мен $124.000 берсин, и мен башка уже место издеп, Дордойго чыгып кетемби, башка жерге чыгып кетем да. Же болсо дальше иштей берелик. Кудай буйрса, мен мына ай сайын мен 66.000 сом айына төлөйм жердин налогун. Бизге окшогон клиенттер Турсунтай Аблязовичка, я думаю, керек. Эми 300 киши, это уже целый рынок болуп атат да. Биздин эле кетириш, мне кажется, анын кажети жок болуш керек. Ошон үчүн бизге жакшы условия создавать этип, место на место берип, же болсо акчабызды берип койсо, бизде эч наразычылыгыбыз жок эле. Мен ойлойм, баары эле ушу менин сөзүмө кошулат болуш керек. Мадина базарынын баары. Рахмат. Урматтуу мекендештер, достор, бөлүшүп туруңуздар. Бизде азыр ушул жерде Мадина базарынын чоңу Салимов деген көзүн май басып, көрүнбөй мындай карапайым элдин жонунан кайыш тилем деп ушундай бир аракет кылып атыптыр да, торговый центр салам депчи. Калбек, сен азыр бул материалдарды чыгарбай коетип, уже чыгарып бердим.
Потому что эме азыр эгер Турчунтай менен биз эгер келишип калсак анда ашчы болуп калабыз. Сиз андай сүйлөп коюңуз, Турсунтай менен сиздер келише алышыңыздар мүмкүнбү? Билбейбиз келишибизди. Мен жанагыны айтайын дегем да, кече Медер Алиев сессияда айтып атат, февралдагы сессияда. Эгемен болгондон бери биздин Кыргызстандагы жерлер Акаевдин маалында. Акаевдин маалында биздин Кыргызстандагы жерлер Айылда болобу, Шаарда болобу, Бишкекте болобу, баардык жерлерде ушу муниципалдык жерлер, өкмөттүн жерлери ушундай бир уч адамдардын колуна өтүп кеткен. Аны баарыбыз билебиз. Биз Акаевди эмнеге кетирдик элек? Ошондой приватизация кылам деп, прихватизация кылып, ушундай мына коммунистский комбинаттын жери бул. Биз билебиз бала кезден, бул элдин жери болчу. Элдин жерин эми ушундай биринчи Баяман сатып алыптыр, анан Келдибек сатып алыптыр, жана спикер болгон. Ошолордун жери экен. Андан кийин Баямандын аялынан бул киши сатып алыптыр. Биз эми ошого чейин бардык. Эми элдин жерин элге кайтарсын. Ушундай сессияда дагы ушундай закондор алынып атат. Ошого киргизилсин. Ошо эгемен болгондон берки жерлерди, элдин жерлерин элге кайтарсын. Эмне үчүн элди мындай сыздатат? Элдин жерлерин булар тыйын алып алган. Баяманды билесиздер, ким Келдибековду билесиңер, спикер болгон. Ошолордун жери экен, биз изилдеп көрдүк. Андан кийин бул киши келип сатып алыптыр. Биз ошол жерди коммунистский комбинат болуп тургандагы элдерге акция берип бербей, Акаев ушундай кылып сатып жиберген. Ошон үчүн биз революция кылганбыз, бирок революциянын максатына жеткен жок. Андан кийин Бакыев келди. Бакыев ошол жерлерди кайта өзүнүн туугандары менен басып алды. Андан кийин Бакыевди кетирдик. Бакыевден кийин мына Атамбаев чүйдүн баардыгын жерлерин ал басып алыптыр. Мына биз ушул Садыр Нуркожоевду биз революция кылып келгенибиздин себеби ошондой элдин жерлери элге өтсүн деген максатта элдик президент кылып шайлаганбыз. Эми биз азыр президенттен үмүт кылып турабыз. Биз өтө чоң үмүттөбүз. Элдин жерин элге кайтарып берет деп. Сиздин эмеңиз боюнча, сиздин оюңуз боюнча, значит, демек ушул жерлер мурун мамлекеттен Текшерсин. Эми ушуну мамлекеттин базары кылып койсо, сиздерге да жеңил болот. Мамлекеттин базары кылып койсо сону болот эле. Бул базарды түптөш оңой эмес. Биз ушунча жылда түптөдүк. Биз ыйлап турдук, ушул жерде ысыкта, суукта үшүп турдук, ден соолукту бердик. Мисалы үчүн мен башканы айтпайын, өзүм айтайын. Өзүм ушул жерде иштедим. Дордойдо иштеген контейнерimi алып келип ушул жерге салдым. Себеби комплекс курулса жылуу жер болуп калабы деп. Дордойдо жылуу болбогон үчүн мен ал жактан ооруп экинчи группага чыктым. Ооруп экинчи группадагы инвалидмен азыр. Күйөөм жок, эми менин жетим балдарымдын ырыскысы эле. Ушул ырыскыларды эми бизден колубуздан тартып алып атат. Бул жерде эмне дешибизди билбейбиз, ыйлашыбызды билбейбиз, же бир пикет өткөзүшүбүздү билбейбиз. Пикет өткөз десе азыр тынч тургула дейт. Өткөзбөсөк биз ошондойго жеттик. Эмне кылабыз? Кыйналган элдердин баардыгы ушул жерде мынакей көчүп келип, ушул жерде тиричилик кылып атса, эми ушул элдердин ырыскыларын колдорунан алып атат. Балдарын кантип багат ушунча кыйналган эл жашап атат бу жерде. Алар тигиш кылат, арендага турушат. Ушундай элдерди биз эми азыр ушунча элди тамаксыз көчөгө куулап турат. Биз президент Садыр Жапаровдон суранабыз, көптөн көп суранабыз, элдин жерин элге кайтарып берсин. Бизде муниципал базар кылсын. Муниципалдык базар кылсын. Себеби биз ушундай акчаны бул кишиге бергенден көрө биз мамлекетке берсек жакшы болбойт беле. Бул киши азыр мамлекетке канча төлөгөнүн билбейбиз. Биз ушундай төлөп турабыз, ар бирин эсептесеңер болот. Мына сиздер ал жерде 300 контейнер экенсиздер. Ар бириңиздер 7500дөн төлөйсүздөрбү? Азыр 800дөн болду. 8500 болду жакында. 8500дү көбөйтөбүз 300гө. Ошондо минимальный 2 миллион 550 миң сом акча болот. Биз төлөп ай сайын төлөп турабыз. 2 миллион 550 миңди сиздер налог буну мамлекетке эмес, сиздер ошол базардын жетекчисине ушундай обязанностька төлөп турабыз. Ай сайын төлөп турабыз. Бул канча өкмөткө канча төлөйт билбейбиз. Ошону биз өкмөткө төлөсөк болбойт беле. Өкмөт бизде ошондой базар кылсын, муниципал базар кылсын, элдин жерин элге кайтарсын. Биз ошону күтөбүз. Урматтуу мекендештер, бөлүшүп туруңуздар. Бул жерде
көрүп атасыздар, азыр мына Мадина базарынын сатуучулары мындай өздөрүнүн нааразылык акцияларын өткөрүп атышат бул жерде. Мына жерде дайыр Эжиковабыз бар экен, аты жөнүңүздү айтсаңыз, билиңиз. Саламатсыңарбы? Мен ушул Мадина базарын баягы Баяман мырза иштеткенде келгенбиз ушул Мадина базарга. Базарды кандай көйгөй менен иштеткенбиз. Мен айтайын дедим эле. Мына Мадина базарды чечимин бизге президент чечип бербесе, башка эч ким биздин көйгөйдү чече албайт. Только үмүтүбүз президенттен. Президент баягы бийликке келгенде биз аябай сүйүнгөнбүз. Элден келди, элдин кишиси депчи. Эми президент бизге азыр кичине кайрымдуулук кылып, биздин проблемаларды угуп чечип берсе, Кудай разы болсун президенттен дагы. Ушунча киши, ушунча семья үй бүлө ушул жерден тамагыбыз, баскан турганыбыз ушул жерден, пенсияларыбыз жетпейт. Кыздар өзүбүз дагы эмеде суукта суук дебей, ысыкта ысык дебей контейнерге чыдап иштеп атабыз. Бизди үмүтүбүз президенттен, туурабы? Канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? Мен бул жерге келгеним 2012 жылы келгем. Ошондон бери ушул жердемин. Рахмат эжеке. Аз биз жакыныраак баралы мына жака. Бул жерде уважаемый президент, слышит у нас рынок Мадина дейт. Бул жакта дагы урматтуу президент биздин үнүбүздү угуңуз рынок Мадина дейт. Бул жерде уважаемый президент 1000 адам дейби, 1000 человек остается без работы, рабочих мест дейт. Түшүнүктүү. Знаете, демек бул жерде Мадина базарынын чоңу, мындайча айтканда, азыркы тил менен айтканда, Мадина базарынын көпөсү ушул биздин жарандарды жумушсуз калтырууга аракет кылып жатыптыр да. Сиздер да ушул жерде иштейсиздер да, эжекелер, э? Канча жылдан бери иштейсиздер? 8 жыл болду. Мен иштегениме 8 жыл. 8 жылдан бери ушул жерде иштейсиздер. 15 жыл иштедим. Сиз 15 жыл болду, да? 15 жыл болду. Түшүнүктүү, эжекелер. Бул көйгөй, бул качандан бери ушуну айтып жатат? Ушул силердин местаңарды биз снос кылабыз, алабыз дагы ал жерге базарды курабыз деп канча күндөн баштап убактан бери айтып атышат да неме. Базарком ушуну качандан бери айтып жатат? 3 ай болду. 2-3 айдан бериби? Былтыр ушул маалда көтөрүлгөн. Былтырдан бериби? 1 жылдан бери, э? Как раз вопрос көтөрүлгөн, жаңы комплекс курулат депчи. Биз наоборот сүйүндүк, жаңы комплекс курулуп калса, бизге да жакшы, жылуу жумшак турган кимге жакпасын, баарына жагат. Биз против эмеспиз, бирок ошол местаны сатып алгыла, же арендага тургула, бирок $1000, $10,000 депозит бергиле деп атат да. Анан ошондо получается биздин местабыз нөлгө чыгып калып атат. Азыркы моментте биз 15,000, 18,000 алган контейнерлерди кайра биз андай бага сата албайбыз да. Ошон үчүн биз суранычыбыз ошол болчу да, биздин местабызды өзү эле алып калсын. Биз берген баа менен 18,000 бизге берсе, 18,000 бизге нак берсин, потому что мен ошол контейнерди алып атканда мен кредит алгам. Мен кредит 5 жыл төлөдүм. $45,000 кредит алгам, чтобы ушул контейнерди алып, мен иштейин деп алгам. Ал кредитти мен мына бүткөнүнө 2 жыл болду, 2-3 жыл болду. Сиз түшүнүңүз, что мы не против этого строительства. Биз только забыз, баарыбыз эле жакшы турубуз керек, жакшы жашагыбыз керек. Но бизге шарт түзүп берсин. Биздин алган местабызга кайра эле ошондой эле $3,000 ошондой эле место берсин. Канча бир контейнер. Сиздерге мындай мен айтайын, сиздин местаңызга ошондой место, кайра ошондой место бербейт. Мен сизге 100% гарантия. Себеби дегенде булар сизди ал жерде местаңыздын ордуна торговый центр кургандан кийин алар каалаган баасында каалаган адамга мындай ким көп акча берсе ошого сатылат. Устный сөз боюнча ошондой болчу. Местага место беребиз. Мен ошончо ошентип айтып бизди алдап келаткан да. Муну мен баягы башымдан өткөн адам катары айтып атам да сизгечи. Булар ушундай да, буларга баягы булар олигарх көпөстөргө сиздин тагдырыңыз чепухова да, булар акчага келгенде сиздин сизге мен место обещать эттим эле деп бербейт. Бирок мен бул энди Отсрочка берсин,
Эми бул менин жеке пикирим. Бирок курулуш курулуп бүтө эле. Ошо курулуп бүткөндөн кийин деле бизге дагы өздөрүнүн эмелерин айтса болот. Азыр эчтеке даяр эмес, бизди жөн эле же кирдебейт, просто чыккыла бошоткула. Жөн эле бошоткула деп атабы? Бошоткула. Товарларды Короче, мында болот атпайбы. Бизди болсо тиги курулуш куруп баштады стройка имараттычы, торговый комплекстер. Ал деген азыр котлованы казылып даже бүтө элек. Монча 300 контейнерди бизди азыр чыккыла деп атат. Ошодоки если строительствосы бүтүп, баары даяр болуп, ошака бизди кирдесе да бир жөн, бизди вообще эле көчөгө эле чыгарып салып атпайбы? Бизде деген толтур акча алган товарларыбыз бар, кредит бар, товарлардын немелерин тоже карызга алабыз мисалы үчүн. Эми ошонун баарын биз кимге качан кантип төлөп беребиз? Биз просто эле жолдо калган атабыз да. Азыр Бишкекте мисалы үчүн 1 квадрат 3000 квартира даже 3-4-5-6 ай мурун деле 30 миң, 60 миң долларга сатып алгандар бар. Эң башы 15 миң доллардан башталган бул контейнерлер. Азыр акыркы күндөрү 30 миң, 60 миңге алган долларлары да күйүп кетип атпайбы. Эчтекеден эчтеке жок калып атат. Биздин берген акчабыз эч жакта эсептелбей атат. Мисалы үчүн 2012-2008 жылдан келгендер айтып атпайбы? Биз учурунда сатып албайт элек, бирок бизде мажбурлашкан, чыгарган ордуларыбыздан. Ошон үчүн биз мажбур болуп алганбыз бул месталарды деп. Эгерде мындай ойлор болсо, башында сатпай коюш керек эле. Азыр Бишкекте 3000 долларга квадраты даже квартира сатылбайт. Ал карапайым элде 3000 доллар каяктагы? Ушул жерде карапайым мен 10 жылдан бери иштесем, ошо 10 жылдан бери жүргөн учурунда жаш апалар, эжелерибиз азыр апа болуп калды. Биз ошолордун курагына келип калдык да азырчы. Анан карапайым элде азыр ошо товарлар бар. Анда базар эмелердин үйлөрүнө бар, ошол жерде базар кылышыбыз керек, башка айла жок. Орун бербесе, места бербесе, кандай кылып эме кылыш керек? Биз товарлар менен жайма базар кылып, жолдорго туруп сатыш керекпи? Адамдарга кандай условиясы жок эле чыгып, учурунда саткандан кийин, айтылгандан кийин ошол нерсени каралыш керек да. Биз деле ошо Кыргызстандын гражданиндерибиз. Биздин да укуктарыбыз, өзүбүздүн өлкөбүздө корголуш керек. Сүйлөй бериңиздер. Токтосуз сүйлөй бериңиздер. Өзүңүздүн көйгөйүңүздү айтыңыздар. Дагы эмне үчүн мындай неме? Бул жерде азыр сиздер түзөтүп отурасыздар. Урматтуу мекендештер, достор, бөлүшүп турсаңыздар, что баягы чындыкты эл билсин. Эми биздин бул көйгөй менен жүргөнүбүзгө 1 жылдай болду. Анча-мынчасы уже ден соолуктары деле шатайт этип калды, чынын айтканда. Бизде эч ким уккан, эч ким жок, көргөн эч ким жок, чечип берген эч ким жок. Учурунда мынакей силер ордуңарга места аласыңар деген калп эмелер, значит калп болгондо кандай деп айтыш керек. Азыр эми жалпы элди көчөгө эле чыгарып атат да, мындайча айткандачы. Бул жерде карапайым элдер налогту төлөдү, патентти төлөдү. Андай кезде болсо бир күн койдурбай төлөтүшөт. Бир күн төлөнбөй калса жабылат. Закон послушный, мындайча айтканда, закон послушный адамдардын бардыгы азыр талаада калган атат да. Бул жерде бир Мадина менен канча деген адамдардын үй бүлөлөрү багылып атат. Канча деген адамдардын ден соолуктары кетти. Жада калса ушул жердегилердин мен курактуулардын баары балдарын даже баккан жок. Ушул базарды жүрүп акырында келип тапкан ташыгандар талаага кетип, же тапканын белгиси жок, же алганынын белгиси жок болуп биздей болуп талаада калып атат да. Ушул жердегилердин бардыгынын даже алгандары кече күнү 60 миң, 70 миң деп дагы алгандар бар арабызда. Кандайсың? Жакшыбы? Пока плакат коюп турбайсыңарбы? Неге? Келгенден кийин анан коюп коесуңар. Жок, биз эми тартуулар беребиз да. Assalamu alaikum. Жакшы, жакшы. Менин атым Калбек Жапаров. Сиздин атыңыз? Данияр. Данияр. Камияз кандай? Ушул жерде начальник. Начальник милиция. Милиция начальнигисиз. Жакшы. Данияр мырза, бул жерде эми элдин көйгөйүн көрүп атасыз. Булар атайын ушундай чыгышыптыр. Булар мен деле бул жерге случайно кокусан келип калдым. Бирөөгө эметпегиле тартип сактагыла, мыйзам бузбагыла. Все. Менин милдетим ошо. Анан сиз журналистсизби же бизде саудагерсизби билбейм. Анан эле боковойдон тартып кагылды. Биздин түшүнчө. Вот эметип атасыз. Ошого мына ачык, айкын сүйлөшөт. Мен бул иштермен күндө иштешем, баарым тааныбайм бул иштердичи. Баары таанисиз.
Бул жерде өзүңүз деле көп жылдан бери участковый иштейсиз. Эме начальник. Сиз кимсиз? Атыңыз? Менин атым Калыбек. Эмне жумуш кыласыз? Мен өзү Содагерсиз? Содагер эмес, мен коктун ушул жерге келип калдым. Карасам элдер топтолуп турган экен. Анан келип көбөйлөрүн угайын деп атам. Мен эркин журналист, блогер, ошондой деп айтып коюшат мени. Ошондо айтсаңыз биз тааныбайт экенбиз сизди. Сизди тааныбайт экенбиз. Силерде тартип Чагылдыруу иштерин жүргүзбөңүз. Мен зарайын айтып коеюн. Бул жерде жөнөкөй эл турат. Турабы? Мына баары жөнөкөй эл турат. Чагымчылык иштерди жүргүзбөңүздөр. Мыйзам аябай жакшы карайт мындай. Азыр эме Политика, саясатты эч нерсе жок. Канча жылдан бери иштеп анан кийин ал жерде Аны билебиз. Ал боюнча кана эме Медербаевич. Кече да кечине. биз болсо президент келип атабыз. Бүгүн келет бекен азыр. Бонус муну алып коюшпу. Жо. Мен тартпай алабыз. Мен зачем минутасын кестирип? Сиз Сөздөрдү айттыңыз. Данияр мырза. Тартипти бузган жокпуз. Биз деле биздин өзүбүздүн эмебизди угузуш керек болуп атабыз, үнүбүздү. Эмеңизди эл угуп атат, көрүп атат. Уксам мен эмне бирдеме деп атам. Эч ким эше ошону мен сизге айтып атам. Урматтуу эл угуп койгула. Чагымчылык иштерге ишенбеңиздер. Бул жерде баары бирин-бири тааныйт содагерлер турат бул жерде. Политика, саясат вообще сүйлөбөңүз. Биз өз үнүбүздү президентке жеткиребиз. Пожалуйста, суранабыз. Жеке гана базарга гана тиешелүү нерселер менен. Ошондой кылабыз. эч кандай провокация. Правильно, барыс билебиз бул көбөй башка эмес. Эмне билсек, мына базарконго ошол базардын чоңуна кирип, ошол жерден бир сурабайлы. Эмне ушул көбөйлөрдү чечүүгө өзүлөрү чечип койсо болбойт беле? Болот. 54 миңге кантип болот? 54 миң долларга бир бутикти кантип болот? Өзүңүз ойлосоңуз, анан Азыр элдер продукт саттанып, болбойт. ачкачылык болот. Ошо кандай болсо, ошо туура. Же кызыл китеп берилбейт экен, эч ким боюнча Эми ал бизди укпай жатат. Айла жок, айласыздан биз бияка чыгып атабыз. Эмне кылабыз? Эми өзүңөр содагерлер содалашып чечсеңиздер болот. 54 миңге биз ала албайбыз ал бир тырнактай жерди кайра эле. Ошо документи жок. Кандай болот? Документи жок. 10 жылдан кийин бизди кайра тебет. 54 миң долларды биз 20 жыл сактап албайбыз. Укпай жатат. Аны сахары көтөрүлөт экен, давлениеси көтөрүлөт экен. А биздики эчтеке көтөрүлбөйт, биз жөн эле жатабыз. Ооба, үйлөрдү сатып ушул Сүйлөгөн адамдарды сүйлөтүп атат. Эмне кылабыз? Балдары сүйлөп бүтү. Биз сүйлөйлүк аял кишилер. Туурабы? Азыр мындай кылабыз, Данияр мырза. Мына жерден бир экөө баягы немелери, баягы старшилер кирстин чогулуп келип туруп, ушул сөзсүз жакшы болот, аябай жакшы болот. Булар эми сүйлөшүп, администратор бар, ошол менен сүйлөшүп, майлы чече турган нерсе да. Приоритети болуп чоң Жок, бир канча жолу жолукканбыз. Мына видеолордон мынантип кино кылыштын да кереги жок. Туура айтамбы? Ошон үчүн. Биз бир канча жолу бияка кайрылганбыз, толук жыйынтык болгондон түшүнүп атабыз. Ошо барган болсоңор, бир мүнөт туттуңуз. Барган болсоңуздар, бул эжекем, баарын тааныбайбыз. Өздөрүңөр киргиле, болбосо биз айтайлы администратор. Канча жолу кетип Жок, азыр сүйлөшкүлө дейм ошо. Азыр сүйлөшө албайбыз, азыр президент келсе Сиз эже кайсы контейнерде соода кыласыз? 28 контейнерде. Кайсы 28? Тоокта 28. Чилебойда да. Баары Сиз дагы? Иштен келген эч ким жок курку. Ошону айтам, маякта бар. Ишка кимге зарыл? Өзүбүз эле күйгөндөр чыгып атабыз мына. Данияр мырза, өзүңүз билесиз, кече жакында эле мына Ак Ордо конушунда Марал Шаболотова дегендин үйү сүрүлүп кетип бир заматта неме болуп кетти. Эме кечирип коесуз, Калыбек беке. Мен сизден суранам. Бир нерсени айтып, паниковать этпейли болуңузчу. Бул жерде элдики ясно кечинде дагы сүйлөшкөнбүз. Канат Медербек. Эми жок. Азыр мен билем. Азыр келет, азыр Медербек келет. Мен атым Данияр. Биз деле айтпайбыз. мындайраак туруп отурсуз. Мен сурасам, айтып атат да, монда айтып атат да. Сиз өзүңүз ким? Салема берип тургунчу. Сен бизди Все, хорошо, болду. Макул, биз анда азыр карайбыз. Главный базарда эметпесеңер болобуз. Буюрса баары Азырчы эжекелер, бир эки үчөөңүздөр болуп мына Данияр мырза болуп туруп кирбейли эме базарконго? Киргенде кирсек 300 адам чогуу киришибиз керек. Азыр 2-3 адам кирсе, Анда өзүн чакырбайсыздар, бияка чыгып элдин алдына жолукпайбыз. Письменный да бергенбиз эмелерибизди. Оз
Жүргүлө, эме. Өзү келсинчи анда. Өтө жүрел деп атпайсыңар. Жүргүлө. Булар бардыңыз келе деп атпайбы? Батабы. Биз ал жакка кирип эле жүргөнбүз. Biz ayağa girmeyiz. 10 yolu girgenimiz. Biz prezidenti kutarız. Prezident koy. Girelim çıkayım. Ondan emes, adaşmaz. Жүрүңүз, ким бана жүрүңүз. Байке биз ал жакка да Жүрүңүздөр, эки үшөөңүздөр кирбейсиздер. ал жакка биз кирбейбиз. Өзү чакырбайсыз, бияка чыксын деп. Өзү чыгыш керек. Эчтеке чечмейт. Ооба, чыксын. Өзү чыксын. Girgenler diyaka çıksın. Biz kabinetke dalay yol girgenmiz. Ayaktan bizi uğup çıktık. Biz de aldık. Diyaka gelsin. Diyaka gelsin. Alagan canlarına barkla deyip çıkarıp alaganlar kılgıla deyip bayılın. Bilgenler kılgıla. Президентке баргыла, Ташиевке баргыла деп ал сөздүн баардыгы бизге айткан. Биздин баары уккан. Президентке баргыла деген. Ташиевке да кирип чыккан, колуңардан эчтеке келбейт деп айткан. Ооба, колуңардан эчтеке келбейт деп айткан. Элдин баары уккан ал сөздү. Биз деле баягы базар менен балдардын бага. Эми кирет. Этириш керек, бизди алдап тияка киргизип коюш керек экен да. Өзү базарком өзү келсе, ушул жерге эл менен жолукса жакшы болмок. Эми ал жерде сиздер батпайсыздар да, туура? Базарком керек жок, биз президентке жолугубуз керек. Бүгүн президентке жолугубуз. Канча жолу жолукканбыз, канча жолу ыйлаганбыз, уже чарчадык. Тем более он уже выдвинул нам последние условия. Он башка бизге контактка барбайт. Последние условия деп жазып атат. Майда уже демонтаж. 1 мая уже баштайм деп неметти. Кагаздар атты да. 1 майдан баштап, 1 майдан баштап полностью освобождайте деп атат. Бизди чыгарып атат полностью. Каяка барабыз? Если анын условиясына көнбөсөк, полный бизди чыгарып атат 1 майдан баштап. Элдин кредиттери 28-жылга чейин бар. Ушу контейнерлерди кредитке алып дагы эле төлөп атышат. Товарлары келип атышат. Баарынан да бул контейнерди саткан бул убагында бизге сатып ал акча биз асмандан алып эле буга берип койгон жокпуз. Өмүрүбүз кетти, ден соолугубуз кетти. Ушул контейнерди иштеп табабыз ушуну депчи. Анан эми бир момент эле бизди нольго чыгарып эле эч нерсе, как будто бул өзүнүн контейнери өзүнүн жеринде кылып бизди кубалап атат. База алган сыяктуу элестетип атат да. Басып алганда. Саткан бул убагында биз. Саткан баарыбызга. Заставлять этип саткан, чыгып кет болбосоң базарынан деп. Канчадан саткан бир контейнерди? $15.000 минимум саткан. Башталышы минимум $15.000. 18, 25 мына 30га чейин саткан. Бир контейнер эмес ал. Жарым контейнерди ошончо саткан. Биринчи базар баштаганда 15тен баштаганда ошол менен көтөрүп сатып. А вот еще место. Комплекс эгерде курулуп турган болсо, место беребиз. Кыжаат болбогой. 40 gün aldığını ilan et, geri айтпасам айтпам дейт. Эти гроза. Эже эмелерибиз болсо айта бериңиздер. Мен бу жакта YouTubeга чыгарам бул жерде. Бул жерде айрыкча мына чек-арадан келген баккендик, бейбектик аялдар бала чакасы менен иштеп аткан, эми ошолордуку өтө аялуу болуп атат да. Ошолордуку өтө аялуу болуп атат. Өлөрдү өзүм бияка келип сүйлөгө десе уялып атышат. Чындыгында Кыргызстандын ар тарабынан келген адамдарбыз, шаардан чыккан адамдарбыз. Ишенсе бул жерде ушул тиричилик кылып атканбыз. Эми Жок, анан бул Мадинага ошо мындай да тиги Казакстандан келген биздин жарандар, Россиядан келген жарандар, ошол жакта жумуш жок болуп, анан бияка келип иштеп атышкан. Балдардын жанында бололук деп келишкен. Эми кандай болот? Кандай болот? Кредиттер деген аябай көп, кредиттер 28-жылга чейин кредиттер элдер алышкан. Аны кантип төлөйт? Кантип төлөйбүз? Товарлар келип атат элдерге. Анан майда кантип биз контейнерди бошотуп кантип чыгабыз? Каяка барабыз? Кандай болот?
башында контейнерлерди алганда алгыла, место на место, башма баш берем деп ушинтип бизге айткан. Айла жок алабыз да. Биздин наныбыз болуп атса, бияктан нан таап жеп атабыз биз баарыбыз тең. Анан кандай болот анан? Майда кантип чыгарабыз билбеймиз. Уже канча жол кирдик Салимовка. Кичине мындай уступкага бир неметелик келгиле десе жок, билгениңерди кылгыла, каяка барсаңар баргыла. Мен эч кимден коркпойм деп эле ошентип эле прямым текстен бизге ушинтип эле айтып аткан. Эгерде ушул жерден бошотсоңор башка жерден место берели деген. Андай жок болуп атпайбы? 54 миңге кичинекей кайра бир бутикти кайра эле биз сатып алат экенбиз. Эч кандай документ жок. Ошо документ жок эч кандай. Ошо собственный эмес ага. Анан 10 жылдан кийин кайра эле бизди кууп чыгат ал орундан. Эчтеке билбейм деп. В общем, бөгөйлөр аябай көп, аябай көп. Биз тукпай койду такыр. Аябай көп кирдик. Анан акыркы ушул неме болуп калды эми. Билбейсиң кандай болду. Азыр өзү чыкса, ошо көйгөйлөрүңүздөрдү Ал билет, баарын билет. Курсы дела баардыгын билет. Прекрасно знаю. Баарын билет, баарын уккан, баарын айтканбыз. 15 жыл. Сиздерден мындай эки-үчөөңүздөр болуп кирбейли? Барып туруп өзүбүз да бир угалы элге көрсөтөлү ошону. Азыр ал таслай дедик да, дагы. Укканбыз уже, укканбыз. Эми азыр сиздердин негизги талабыңыздар эмне? Талабыңыздар? Берсин, контейнердин акчасын берсин, кетебиз. Биз кетебиз. Контейнердин акчасын берсе сиздер кетесиздер. 100% контейнердин акчасын берсин. Кааласа комплекс курсун, кааласа өзүнө сарай куруп алсын. Кайрадан 54 миңдик кайсы карапайым элдин чөнтөгүнөн чыкмак эле лучше алсын, акчаларыбызды берсин. Келиңизчи, эжеке. Siz ошол жерде ооба сүйлөгөнсүз. Дагы жолу кайталап коебуз. Сиз канча сом акча ороттуңуз эле ал жерге? Мен 18 миң долларга алганмын. Алганыма болгону 3 жыл, 3,5 жыл болду да. Мен даже контейнерим ошол алган акчамды мен дали чогултуп ала элекмин колумачы. Мен ушу кредит квартира алам деген акчамды вложение кылып койгом да. Анткени ошол кезде эч кандай базар жабылат деген эме болгондо сатылганда айтылган. Силердин ордуңарга орун берилет деген. Ошондуктан мен ушул местаны алгам да. Сизге 18 миң долларды берсе, сиз Мен 18 миң долларды алам, кетем. Мен анда вообще буга даже эмем жок да. Анткени мен азыр без ничего кетпеймин. Кааласа ошо фундаментине куюп койсун, мен даярмын ошол. Сиз ошол акчаны 18 миң долларды колуна бергенсизби? Администрация мындай да бул учурунда мындай да бул башында элди муктаждап сатылган экен да. Мен 2013 жылы келгем да. А буга чейин элдер бирин колдон өттү да. Бул контейнерлерчи учурунда өздөрү 18 миң доллардан саткан элге. Мажбурлуу түрдө сатылган да. Эгерде акчасын бербесеңер, биз контейнерлерден чыгарабыз деген. Ошон үчүн бул уже перепродажа болуп колдон колго өтүлгөн болуп атпайбы контейнерлерчи. Азыр эми бул айтат, бул убагында мына мен келгенде мен бул базарга келгенде 15 жыл болду да. 15 жыл мурун курс доллара канча эле, азыр курс доллара канча болду. 15 жыл мурун мисалы бир квартира алам деген акча, кармап турган акчаны бул чалды дагы мен как раз жаңы эле төрөп келгем. Жаңы эле төрөп келсем чалып алып контейнерди бошотуп мен контейнерди сатышым керек деп. Ыйлатып мен жалдырап администрацияга барып, мени заставлять этип 15 миң долларга мен өзүмдүн ишин алгам. 15 жыл мурун алганмын, 15 миң долларга. Ал убакта курс канча эле? Заставлять этип алдырып, анан ошол убакта эле могул жакта эмелер сөз жүрүп жүргөн. Ошол убакта эле сөз бар болчу, что бул жерде контейнер шаардын ортосуна турбаш керек, бул жерде комплекс курулуш керек деген сөздөр болуп жүргөн. Анан мен айтканмын, суроо бергенмин, бул жерде комплекс курулат деп атат. Алгандай болот, биз сатып алсак десем, место, даже если комплекс построят, место беребиз деп айткан. Мага лично өзүм администрация чакырып айткан. Эми Турсунтай Салимович өзү лично албайт да бул немени, бул администраторлор бар колунда иштеп. Через них мы покупали вот эти контейнеры. Это минимум по 15 тысяч долларов мы покупали в то время. Максимум канча доллар менен сатып алышкан болот? Максимум 18ден кийин көтөрүлдү да, 18 эми колдон кол мүмкүн 18ден. Анан 25-27ге именно администрациядан сатып алгандар бар. 27 миң доллар, 30 миң. Ортомчу администрация. Эми Турсунтай Салимович ар кимден барып, албайт акчаны сен бер, мен сатам деп, бунун колунда иштеген адамдар. Вот они же демес. Ошо администрация. Эч кандай кагаз жокпу? Кагаз барбы? Бар, договор купли-продажи, через нотариус заверенный, бардыгы бар. Мынанчага сатылган деген, Да.
силер налог бир нерсе деп алды, элдерге 10 000 деген сумманы Бул мындайда налогунан качып туруп, через нотариус, когда оформляли. Аз сумманы көрсөтүп койгон Аз экен. сумманы көрсөтүп жаздырган. Сол менен аз сумманы көрсөтүп жаздырган. Эми азыр условиясы бар, договор. Бизге уведомление берген, даже уведомленияны мен азыр алып кел десеңиз алып келип көрсөтөм. Там написано, что бул комплекс построит, цокольный этаждан место берет экен, без права, сата албайбыз биз аны, сата албайбыз же эмете албайбыз. Еще $54,000 бизге место берет экен. Канча бир жыл мурун ал жерге бир фонтан курабыз деп площадьты бошотту эле да, азыр ошол жерде фонтан курулду. Фонтаны жок. Айрылбайлык. Жок, аны кайра контейнер коюп сатпадыбы? Ким Шарипа? Биздин атыбызды коюп туруп кийин кайрадан 100 000 сатпады, ошолорда. Сизге звонить албайт деп. Ким? Бак жазып атышат сизге. азыр эми кое турбайлыбы, жаздырбайбы? Ортого чогулбай чектеле туралы, анткени ортого чогулганда угулбай калат экен да, ал чыкканда. Урматтуу мекендештер, биздин ушул жерде баягы Мадина базарында соода кылган соодагерлердин негизги талабы эле ошол экен, жанагы. Биз эгерде торговый центрди курсак кура берсин, биздин акчабызды кайтарып берсин, ошол эле да? 100% кайтарып берсин. 10 жылдык мораторий. Сиздер ошону айттыңыздарбы өзү? Айтсаңыздар эмне деди? Кеткиле деп атпайбы. Бербейин деп атат, Эчтеке билбейм, менин проблемам эмес деп атат. Менин проблемам эмес. Менин документим колумда бар. Силердин колуңарда калаган. Ошону өз өзүнөн уксак жакшы болот эле да? Ошо өз өзүнөн чыкканга чыкса да биз укканбыз. Билбейли азыр биретиңиздер. Келгенде кайра бияка да чыкса. Охранасына кирбейт деп айтты. Бир айтканда да кайта бербейт. Аяга кирбейбиз. Азыр мисалы үчүн биз айтты, балким 3 күндө чыгып калышып. Зачем biz orada oturalım? Sen otursan biz ders yapalım. Азыр эртең орозо бүткөндөн 3 күндөн кийин ошондой болушу мүмкүн да. По закону десем, по закону барды өзü biz bunu takip edelim. По закону у всех все горит. Ой, кардинально ничего не осталось. Ушундай урматтуу мекендештер, анда эмесе биз өзүбүздүн көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Сүйлөш керек. Сүйлөш керек. Молчите. Зачем? Bir adam, iki adam sana maç telefonu. Коркуп отуруп ушул күнгө келдик го. Дагы дальше кандай коркобуз? Башка эмне жогото турган нерселер бар. Сиз да ушул жерде соода кыласыз да? Ооба, баары Айтсаңыз, сизде кандай, бул жерде канча жылдан бери иштейсиз? Молчим. Жумадыл сүйлөбөр. Сүйлөсү, в принципе, ошол эле проблема. Жумадылда деле ошол эле проблема. Бир проблема. Баары проблема. Эч ким ол жерде тургандар, эч ким бекер турган жери жок. Акчабызды кыланы. Төлөп турабыз. Место деген башында. Место бериш керек. Уже съел. Элдин акчасын же берсин, же место берсин. Болду. Башка эме жок. Проблема жок. Акчабызды берсин, кетебиз. Эч кандай претензиябыз жок. Салимовга. Эмеже, сиз сүйлөңүз. Жок, эми бизде бар деле сүйлөп бүттү окшойт, урматтуу мекендештер. Анда эмесе бир аздан кийин да эсинчи кайра улантабыз, эмне боло турган болсо. Азырынча өзүбүздүн түз эфирди бүтүрөбүз.